Вроде бы дело пошло и закрывает, и вот так уходит, и забывается, да? Учкургон айыл өкмөттүн тургуну айыл өкмөтү жер махинациясы бар. Жерлер сатылып кетти деп журналисттерге билдирүү тараткан. Туура эмес маалыматты берип жатат деген жүйөө менен жергиликтүү тургундар айылдык кеңештин депутаттары жана айыл өкмөт кызматкерлери Ош шаарында маалымат жыйын курушту. Бишкек Акпресске барып сүйлөп жаткан эки жараныбыздын жана Кызыл Кыя шаарынын тургуну Олжобай экенин сөздөрүн угуп тура алганым жок. Мен сиздердин дагы алдыңыздарга келип акыйкатты айткым келди. Себеби дегенде мен ушул айыл өкмөткө келгениме 1 жыл болуп калды. Мен бул кишилер менен биргеликте иш алып барып жатамын. Эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Иштеген адамды бир жөн коюш керек. Бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн сиздердин алдыңыздарга барып элге кайрылып жатат. Бирок акыйкат деген бар. Сиздерден көптөн көп сураныч иштеп аткан ушул адамдарды бали деп жөн койсо биз ишти жакшынакай кылып алып барсак. Учкургон айыл өкмөтү менен жергиликтүү тургун Мамасалы Назыржановдун ортосунда 2005-жылы 49 жылга келишим түзүлгөн. 2015-жылы Кадамжай райондук прокуратурасы тарабынан бул келишим мыйзамсыз деп табылып токтом күчүн жоготкон. Бул жер Назыржанов Мамасалыга мыйзамсыз берилген. Биринчиден 5 жылга берилиш керек болчу. Силер аны 10 жылга берип коесузсуңар. Экинчиден бул жер аукцион аркылуу конкурс аркылуу берилиш керек болчу. Силер ушул аукцион аркылуу бербепсиңер, жөн эле прямой баягы түздөн түз деп коет, ошондой кылып берипсиңер. Ошого бул прокуратура органдарынан каршылык билдирүү, протест деп коет, келип туруп ушул бүт ушуга окшогон жерлерди биз келишимдерине берилген токтомдордун күбөлүктөрүн жокко чыгаруу боюнча определенный мыйзам чегинде биз иштерди алып барганбыз. Мамасалы Назыржанов менен Эргешевдер өз кызыкчылыгы үчүн мындай кадамдарга барып жатканын Учкургон айыл өкмөтүнүн тургундары бир ооздон айтышты. Буга чейин Назыржанов өзү жасалма күбөлүк менен бир канча адамга жер сатып жиберген. Жабырлануучу тарапка акчасын кайтара электигин кошумчалашты. Жер сатылатады деген суроого мен так жооп берип коеюн. Жер сатылган. Бул жерди ошол мезгилде Назыржанов Мамасалы тарабынан бул жер меники деп менин колумга көбөлүгүн көрсөтүп, менен сырткардагы 7-8 адамга $5.000 $10.000 чейин экитадан участка кылып сатканына мен далилмин. Ал ошол мезгилде мени ham түшүрүп, мени ham алдамчылык жолу менен мошенник катары менден акчаны алып алып, мана бүгүнкү күнгө чейин бербей жатты. Бул 2008-жылы сентябрь айда болгон окуя. Ошол Назыржанов Мамасалы мага окшош күйгөндөр аябай көп. Азыр күндө булар чогулуп туруп, биз чогулуп буларга үстүдөн арыз даярдап, ички ошкорун даярдап койганбыз. Бирок Назыржанов Мамасалы 1-июнга сурак сурап суранган, бербей тургула мен акчаны таап кайтарып берем деген. Биз 1-июнду күтүп атабыз. 1-июн күнү бербесе, 2-июн күнү ички иштер органдарына кайрылышка мен өзүм жооп берем. Бул биздин өкмөттөгү айылдагы адамдарды сыйлай албагандык кылып жатат азыр. Экинчиден, үчүнчүдөн Кызыл Кыядагы баланын аты ким эди? Олжобай. Олжобайдын биздин өкмөткө бир тиесеси жок. Элдегилерге булар мисал бул алып албады жерде бөлүп. Бул албады. Элде 3 балалы, 4 балалы шундай жаман кыйналган ал группадагыларды көрдүк. Шуларга берди, чоңдорго бербеди. Мына ушул мен айтар сөзүм. Бул боюнча экинчи тарап айыл өкмөттү күнөөлөп, ижарага берилген жерди башкаларга сатып жатат деген кине коюуда. 2 гектар 80 сотукты кайтарып берди ата. Ал Кызыл Китеп менен 29 жаранга берип берген сатыпчы. Анан ошол суулуу жерди багара деп кайракы жерде туруп кайракка трансформациясыз өткөрөт дагы. Анан уруксат берип коет өзүнүн чечими менен жеке үй салуугачы. Үлүк жерлерге мүмкүн эмес ба? Ошондо безобразие, мыйзам, коррупция менен заниматься кылып келет. Баткендин Учкургон айыл өкмөтүндө 40 миңден ашуун жашоочу бар. Жергиликтүү бийлик жер тартыш болгондуктан гектарланган жер бир адамдын кызыкчылыгы үчүн берилбестигин айтып, жеке жактан алынган жер коомдун аярылуу катмарларына бөлүнүп берилген айтууда. Перизада Ташиева, Зайыр Абдыкеримов, Улкан Зундыгызы, Баткен облусу.